Андык илимде кандай деп. Дагы эмне дейт элеңиз? Мындай эмне түшүнүгүңүз бар? Элге кайрылууңуз, түшүнүгүңүз Ошол чындап эле катар. медицинада боштондук, өлбөстүк деген түшүнүк жок болгондо, мен ошо аламдык илимди алып, боштондук эмне экенин түшүнүп, адам чындап эле өлбөй калганына мен толук ишендим. Мисалы үчүн мен өзүм деле врач болуп иштейм. Азыр мен ошо аламдык илимди албаганда мен деле ушул простой врач, рядовой врачтар катары эле жүрмөкмүн. Азыр мен агайга келип, аламдык илимди алып, түшүнүктү бийиктетип, энергия менен тело кантип журулушканына мындай көрүп, ошого аракет кылып, энергияны адам телосуна сиңирип алыш керек экен деп, анан бул жаратуучулук каяктан адамда пайда болот дегенде, мындай чындап эле мен өзүм мурун врач болуп иштегенде дары дармек менен дарылап, элдерди мындай оорунун өтүшүп кетпешине жардам берип, токтотуп калуунун аракетин жасап жүргөнбүз. Азыр бул аламдык илимди алгандан кийин оорулар толук айыгып кетатканынан көрүп мен аябай сүйүндүм. Мисалы үчүн ушу бизге агайдын сабагына келген пациенттер диабет болобу, гепатит менен ооруйбу, рак оорулары менен ооруйт, көбүнчө ошол рак молочной железы, шейки матки, аденома предстательной железы, көп эле оорулар, психический оорулар менен келишет, жаш балдарды алып келишет. Бул ошол оорулар айыкса медицинадан толук айыгып кетет эле. Ошол медицинадан толук айыкпагандыктан өзү врачтар өздөрү деле мисалы үчүн билебиз, биз дары менен убактылуу гана сактап калганыбыздычы. Толук айыктырып кетүү бизде медицинада жок. Биз мисалы үчүн осложнение болуп кетпесин, ушул процессти ушул жерде токтотуп калайлы деген максатта дары дармектерди беребиз. Ошол чындап эле медицинадан айыкса бул оорулар толук айыгып кетмек дүйнө жүзүндө эле. Кайра эле сахарный диабеттин толтура осложнениялары болот. Бөйрөктөн баштап кан тамырларга чейин осложнениялар көп болгондуктан ошо өлүм көп болуп атпайбы. А бул аламдык илимге келгенде оорулар энергия менен айыкканын көрүп мен ушул кантип айыгат дегенде ошо энергия өткөрүп, энергияны өзүнүн телосуна мындай журулуштуруп, түшүнүгү бийиктеп, психологиясы өзгөргөндө эле адам оорусунан айыгып атпайбы. Ошол мен деле ошол эмне ооруларың бар? жөнөкөй врач болуп жүргөндө менин деле колуман врач оорулар айыкпайт эле деп ойлоп калам да. Ошо жаратуучулук дегенде адамдын ою дагы жаралып, ошо эмнени ойлоп койсоң, ошол ой ишке ашып, менин колуман деле энергия өткөргөндө энергия аркылуу менден деле ушул энергия өтүп, элдер айыгып атканын көрүп, ушул аябай сүйүнүп атам да. Анткени ар бир адам ушу энергияга калыптанып, энергия өткөрүүчү проводко айланып, адамзатты куткарып калса болот экен депчи. Ошо сабак берип, улуу түшүнүккө өткөрүп, анатомия кандай, анатомия кантип астрологиянын ролун аткарыш керек дегенди түшүндүк бергенде эле адамдан ошо энергия өтүп турат экен башка адамга. Ошентип адамзат бири-бирин ушинтип сактап калат экен. Азыр мен жөнөкөй врач болуп иштеп жүргөндө менден энергия өтмөк эмес, кайра эле ошол эски дарылар менен дарыламакмын. А бул азыр жаңы метод лечения деп айткым келет да. Бул энергия менен адам толук айыга алат. Аны ар бир адам, даже медицина кызматкерлери ушул улуу түшүнүккө өткөндө, алардын колунан дагы адамдар оорулар айыгып, энергия өтүп алардан бири-бирин ошентип сактап калып, энергия аркылуу адамзатты дарыласа болот экенине мен толук ишендим. Өзүңөн ошо энергия өтүп атат? Өзүмөн да энергия өтүп атканын мен байкап атам. Ошол айыгып аткандарымды көрүп атам. Ошого мен аябай кубанып, сүйүнүп атам. Анткени ушул энергияга ар бир адам калыптанып, энергия өткөрүп, куткарып калса болот экен. Бул не только медицина кызматкерлери, ар бир адам энергияны улуу түшүнүккө өткөндөн кийин анын колунан да адам айыгарына мен толук ишенем. Аламдын Кудайдын ордун аткарып калат экен. Кудайдын ордун аткарып калат экен. Ошондо мен мындай түшүнөм да,
Өткөндө былтыр машинеде кетип баратымда радио окусам айтып атат. Бир киши ошо врач экен, анан ошого суроо кылса айтып атат. Мен өкүнөм дейт да, ошо колума бир кезде адамдар өлдү эле дейт да, ошо мындай өкүнүчүңүз барбы бул жашоодо деп суроо кылса, ооба өкүнөм, мен ошо простой врач дегендей, же ошо жаш болгондуктан ошо колуман адамдар өлүп кетти эле деп. Ошо сыяктуу эле мен сиздин түшүнүүңүздү азыр кубанып атам да. Ошо медицинадан деле ошо дарынын күчү менен же жана ведомость менен бир чектелүү менен жашаганда адамдар өтүп кетет же айыкпайт. Бул өкүнүчтүүбү сиз үчүн? Ооба, мен үчүн өкүнүчтүү. Мисалы үчүн биз медицина кызматкерлери законго таянып, чектөөгө таянып, кагазга таянып, протоколдорго таянып, дарылар менен лечение кылып, адамдарга кайра эле биз мындай айтканда хуже кылып атпырбыз да, айыктырбай элечи, кайра эле дары дармекти толтура берип, адамдын организм канын кайра эле ар бир дары боор аркылуу, бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгат. Ошол кайра эле дарынын химиясы, токсиндери канда топтолуп, ал кайра эле аккумуляция боло бергенин көрдүм. Ошол медицина кызматкерлерине ошо айткым келет, чындап эле ошол аламдык илимди алып, доор талабын түшүнүп, энергия эмне экенин түшүнүп, анатомия кантип астрологиянын ролун аткарып калар экенин түшүнгөндө, алардын деле колунан адам айыгат. Аны түшүнбөсө кайра эле өлүм, оорулар кайра эле көбөйө беришин айткым келет. Ошондо сиздин жаратуучулугуңуз да иштеп атат, Ооба. Өлбөстүк, боштондук, улуулук ошондо пайда болду да. Ошондо улуулук пайда болот экен. Улуулук деген улуу түшүнүккө өтө. Анан ошол окуп жүрүп, кысылып, кандай ооруларга мындай жоолуктуң эле, эми азыр ошо энергия өтүп, өзүңдүн айыкканыңды бир айтып берчи, бул чындык болсун өзү. Ооба, бул чындык. Мен өзүм ошол биз медицинада 6 жыл окуйбуз, ординатура, аспирантура менен ошол 11 жыл болот экен. Ошол студент болуп окуп жүргөндө чын эле больницага көчүп окуйбуз, муздак жерлерде көп жүрөбүз, моргтордо көп жүрөбүз, анатомиядан сабак алыш үчүн ошол моргторго барып, кечке сөбөк жаттап деп, ошол көп нерсени башыбыздан өткөргөнбүз. Ошол медицина окуу жайында деле программа аябай масштабный, оор. Бир эле адамдын анатомиясын окуйбуз, антсе деле 6 жыл окуйт экенбиз. Ошондой болгондо программа оор болгондуктан адам студенттер, мен деле студенттерге сабак берип жүрөм. Ошол айткым келет, өтө эле программа күчтүү болгондуктан требования дагы көп. Анткени бизге качество знания керек. Ошон үчүн биз деле студенттерден көп талап кылабыз да, окуп келсин деп. Ошондо биз деген адамды кайра кысып коет экенбиз. Мындайча айтканда, нагрузка көп болгондуктан адам уже кысыла баштайт экен. Студент кысыла баштайт, уйкусу азая баштайт. Ошентип бизде ооруну пайда кылат. Мындайча айтканда, бизде 4-курста уже клиника кирип баштайт. Клиника киргенде уже студенттерде байкайбыз да, уже шизофрения оорулар пайда болот. Отурган жеринен туруп кетишет, басып кетишет. Анткени ошол нагрузка көп болгондуктан дагы аларга ушундай психический жактан бир оор нагрузка болот экен да. Ошентип кайра эле оорулар пайда болуп калат экен. Ошол сыяктуу менде деле өзүмдө ошо ординатура окуп жүргөн кезинде ошол стрептококк деген инфекцияны жуктуруп алып, ал инфекция ошол ангинадан пайда болуп, анан жүрөктүн клапанына барып, жүрөгүм воспаление болуп, порок сердца болуп калган. Приобретенный порок сердца деп коет. 2 клапанда недостаточность болуп, уже сердечный недостаточностьтун признактары бар болчу. Одышка болуп, тахикардия болуп, жүрөктөр бат согуп, жүрөгүм кээде сайышып ооруп калып, ошентип жүрдүм. Бул аламдык илимди алгандан кийин буга чейин мен ошол бицилина профилактика деп коет, ошол дарыларды алып жүрдүм. Бирок ал полностью клапандын айыктырбайт. Жөн эле инфекциядан сактап турат ал дарылар. Бара-бара бул инфекция обострение боло берсе, ал клапанды кийин металлический клапанга алмаштырууга туура келмек.
анан мен ушинтип жүрө берет экенмин, кайра клапанды алмаштырса, кийин бара клапанымдын өтүшүп кеткен болсо, недостаточность өтүшүп кеткен болсо, кайра эле операция кылганга туура келет деген ойлордо жүргөм. А бул ааламдык илимге келип, агайдан илим алып, энергия эмне экенин бизге түшүндүрүп бергенден кийин, анан агай ушул ички аппараттарды тазалайт, ошентип тазалоо лечение алгандан кийин көп эле ооруп көрсөк, кандын таза эместиктен болот экен, ичегин таза эместиктен болот экен. Ошол ички аппараттарды тазалап кеткенден кийин, энергия калыптангандан кийин, бул энергия ар бир клеткага жайгашканда, даже жүрөктүн клапандарынын жанагы уплотнение болуп калгандары кайра өз ордуна келет экен. Жакшы таза кан менен питание алып, таза кан менен ошо клапан жакшы кровоснабжение болгондо. Медицинада барбы? Мен мисалы ааламдык биздин методиканы ошону түшүндүрүп берсең. Канды тазалоо деген медицинада бизде жок. Бизде жөн эле гемодиализ деп коет. Кайра эле өзүнүн канын фильтрлеп тазалап туруп, кайра өзүнө коет. Ал бизде көбүнчө бөйрөктүн жетишсиздигинде гана колдонобуз. Мындай ааламдык илимде берилген канды тазалоо методу бул мага бир чоң ачылыш болду. Анткени ушул кан чындап эле оору ичегин таза эместиктен, кан таза эместиктен келип чыгат экен. Баардыгы эле оору. Бул медицинада андай жок. Мисалы үчүн жүрөккө же боорго отдельно эле көңүл бурабыз, бирок общее очищение, канды тазалап кетүү деген жок да. Мен бул жака келип ушул лечениени алгандан кийин аябай таң калып, ошо мага бир чоң ачылыш болду. Буну азыр деген ошол пациенттерге колдонобуз. Ошол колдонгондо деле бул канын тазалай бергенде эле даже рак менен ооруган адамдардын мындай жылыш болгонун аябай көрдүм. Бул даже рак оорулары, башка деги эле баардык эле оорулар кан таза эместиктен келип чыгат экен да. Урматтуу угуу журтум,